Кыргызстандын ажайып эң кооз капчыгайларынын бири Чуңкурчакта турабыз. Бул жерде 7 мамлекеттен келген альпинисттер чогулду. Алар бүгүн бул жердин абасына көнүп, эртеңки көтөрүлүүгө даярданып жатышат. Анткени эртең жыл сайын өтүүчү Альпиниада 2026 старт алат. Анда жалпысынан 1500дөн ашуун альпинист катышат. Алар менин мына артымда турган жаңа чылган деңиз деңгээлинен 4010 бийиктиктеги Альпиниада чокусун багындырышат. Бірақ мына жақтың табиғаты басқаша екен, мүлдем вообще енді керемет. Дал ушундай таасирлер менен Казакстандан келген альпинист Адил Бакытжан уулу Кыргызстандагы алгачкы сапарын баштады. Ал бул спорт менен 3 жылдан бери алектенип келет. Буга чейин өз өлкөсүндөгү 7 чокуну багындырган. Азыр болсо эртеңки чыгууга кылдат даярданып жатат. Анын айтымында бул сапар жаңы максаттарга жол ачкан өзгөчө тажрыйба болууда. Альпиниада жарысына келип турк азыр биринчи рет Кыргызстанга. Құдай қаласа, осы Альпиниадан бітіргенден кейін пик Корона, пик Ленина, одан кейін Хан Тәңірі бар. Сол үшеуін бағындырып, Құдай қаласа келесі соған шығамыз. Адам денесін үйретпей бірден шығып кетсе биіктікке, ол кезде бас айналады, жаңағыдай не болады. Сол үшін бір күн келіп, осылай палаткамен ұйықтап, демалып алу керек. Денені үйрету керек та бірінші. Альпинист Қырғызстан значогы, главный звание соны алғымыз келіп тұр. Біздің мақсатымыз сол Альпинист Қырғызстан. Адил сыяктуу 16 жаштан 60 жашка чейинки мыкты альпинисттер катышууда. Алардын арасында Канада, Жаңы Зеландия жана башка өлкөлөрдөн келген спортчулар да бар. Алар Кыргызстандын тоолорунда өз мүмкүнчүлүктөрүн сынап көрүүнү көздөшүүдө. Мен өзүм Алматыдан келдим, Казакстандан. Жасым 59-да. Мына 10 жыл болду. Туризм, поход, альпинизммен шугулданып жүрмүн. Завтра мы собираемся участвовать в восхождении. Готовимся морально. Уже не первый раз участвуем в альпиниадах в Кыргызстане, очень нравится. Готовимся к завтрашнему восхождению, готовимся физически, морально, собираемся духом, нас поддерживает наш руководитель. Былтыр бул саамалык аларча жаратылыш паркындагы Комсомол чокусунда өткөрүлгөн. В прошлом году мы хотели, когда у нас... Былтыр биз Комсомол чокусун пландаганбыз, бирок ал салттуу маршрут болгондуктан Альпиниада үчүн өз алынча жаңы чоку тандоону чечтик. Жаратылышы кооз, жетүүгө ыңгайлуу аймактан ылайыктуу чоку таап, өткөн жылы биринчи жолу чыгуу жасаганбыз. Быйыл мына ошол маршрут менен жүрөбүз. Это восхождение, подали документ. Мындай иш-чаралардын эң негизги максаты тоо туризмин өнүктүрүү болуп саналат. Адистердин айтымында Кыргызстан бул багытта чоң потенциалга ээ. Анткени өлкөдө альпинизм, трекинг, хайкинг сыяктуу туризмдин түрлөрүн өнүктүрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Мындай демилгелер аркылуу Кыргызстанды эл аралык тоо туризминин борборлорунун бирине айландыруу көздөлүүдө. Кыргызстанда альпинизм 60 жылдан ашык убакыттан бери уюштурулуп келет. Бүгүнкү күндө кыргыз альпинизми жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Мисалы, азыр кыргыз аскачысы Кытайда өтүп жаткан мелдеште күч сынашууда. Кыргызстандык альпинисттерди чет өлкөлүк кесиптештери да жогору баалашат. Ал эми келечекке келсек, мүмкүнчүлүктөр абдан чоң. Өлкөнүн 90%-ын тоолор түзгөндүктөн альпинизмди жана тоо туризмин өнүктүрүүгө бардык шарттар бар. Ошондуктан Кыргызстанды бекеринен кичинекей Швейцария деп аташпайт. Обязательно даярданыш керек. Бул жөнөкөй жөн эле 4200 бийиктик эмес. Өзүмдү өзүм жеңүү керек бул жерде. 4-5 жыл альпинист болуп жатам. Кыргызстанда 5 чокусуна бардым. Анан эртең Альпиниадага барып жатамын. Эртең 1-май күнү маршруттун узактыгы аба ырайына жараша болот. Болжол менен алганда 6-8 саатка чейин созулушу мүмкүн. Ал эми бүгүн болсо толук даярдыктар көрүлүп жатат. Катышуучуларга дагы коопсуздук эрежелеринин бардыгы түшүндүрүлүүдө. Ошондой эле альпинисттердин жанында куткаруучулар, медиктер, өзгөчө кырдаалдар кызматтары дагы толук даярдыкта болот. Ал эми эртең таңкы саат 5-те жалпы старт берилет. Айсана Бакытбекова, Руслан Бараненко, ЛТР Чүй облусу.